Ошо көп жылдан бери ошо шыдамалды кыламын. Кыздары менен үй бүлө менен өзүбүздүн койдун жүнүнөн. Кичинекейимде ошо апам жасачу эле да. Ошондо мен дагы кызыгып үйдө жасачу болчук. Анан кийин ушу турмушка чыккандан кийин ушу балдар кыздарыма, өзүмдүн үйлөрүмө жасап неме кылдым да. Ушинтип үйрөнүп, ошо өзүбүздүн койлордун жүндөрүн текке кетирбей, дайыма ушинтип кыздарыма үйрөтүп, ушинтип жасайбыз. Ким оюп берет? Оюсун ушул жердеги неме келиндерге ойдурам. Ташканга ойдурам. Анан өзүм дагы бир Айпери деген кызым ойчу эле. Ал эми Ошко турмушка чыгып кетти да. Ошол кызым келгенде дагы кийиздерди жасап атам. Дагы ойдуруп калам, Кудай кааласа, келет жазда Москвада азырчы. Апа, мисалы үчүн бир жылга өзүңүз кийиздичи, жайдын күнү күн жылууда жасап аласыз да даярдап. Күн жылууда Канча жасап, кийиз даярдап аласыз? бир 4-түү даярдап алабыз. Беттештирип, анан кийин оёбуз да ошону чекелерине. Жайында ырастап, ысыкта жакшы кирет да, немелер ошондо жасап неме кылып алабыз. Кийиздерди. Боекка кандай кылып атасыз? Өзүңүз боеп атасызбы? Боекты өзүбүз боейбуз, өзүм боейм. Эмне деген боек колдонуп атасыз? Могу пушту, мына жашыл, ак, кызылдарды ошо немесинде карап боейбуз да. Кай сыяктуу боегун колдонуп атасыз? Бишкектен эле алдыңызбы же Өзбекстандан? Неме ушул жерге бир неме боек алып келчү эле. Ошондон алчу элек. Анан ошондон бери азыр эми башка жактан ала элекмин. Ошондо моунусу болуп атат колтукчасы. Ооба. Бул борсокчу. Борсокчу, мунусу ара тиш. Ара тиши. Могу бир эле оюнун өзүн, көчөттүн өзүн эмне дейсиздер? Могу эле бир көчөттү. Төртөөнүн бириккенин бир борсокчу болуп кеткен, ортосундагы. Ооба.